Ош шаарында 13 жашар бала өз жанын кайды. 2022 жылдын 23 февраль күнү саат 20:12 Ош шаарынын тез жардам кызматы Ош шаарынын Шакиров көчөсүнүн 5 кабаттуу үйүнүн там башысынан кулап 13 жашар бала каза болгондугун билдирген. Алгачкы териштирүү иштерин жүргүзүү учурунда аталган 2008 жылы октябрь айында туулган өспүрүм аталган 5 кабаттуу үйдүн там башысынан боюн таштап каза болгондугу аныкталган. Анын өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүндө жанында болгон теңтушунун айтуусуна караганда, ошол күнү кечки саат 18:00 чамасында каза болгон бала менен чогуу там башысында чогуу отурушкан. Теңтушунун көрсөтмөсүнө караганда адегенде жалпысынан 5 өспүрүм там башыда болушкан. 3 өспүрүм эрте эле түшүп кетишкен. Там башыдан каза болгон бала теңтушу калган. Ошол учурда маркум теңтушунун телефонун сурап алып, бир кызга видео чалуу аркылуу сүйлөшүп, аягында "Кош бол, мени кечир" деп айткан. Телефонду кайтарып берген соң "Апа, мени кечир" деп айтып, капыстан өзүнүн боюн таштап жиберген. Телефонун берип турган теңтушу анын мындай чукул кадамга барып, боюн таштап жиберерин күтпөгөн. Саат 19:30 чамалары болуп калган. Күбө катары суралышкан теңтуштарынын жакындарынын берген көрсөтмөсүндө караганда, ал "Мен өлөмүн, март айында жок боломун, мени көрбөйсүңөр" деп атталып, ар тараптуу териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Каза болгон өспүрүм Ош шаарындагы мектептердин биринде 7-класста окуйт. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Оштун Ноокат районунда 3 киши өздөрү жашаган үйдө иске ууланып көз жумду. Окуя 21 февралга караган түнү Көкпел айылында болгонун Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлап, алар ошол эле кыштактын тургундары экенин билдиришти. Алардын сөөгү 2 күн үйдө жатып калган. 22 февралда 21:00 чамасында милицияга белгилүү болгон. Көз жумгандардын бири 63 жаштагы эркек, экинчиси 62 жаштагы аял, үчүнчүсү 9 жаштагы бала. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы аларга күч колдонулбагандыгын далилдеген. Каза болгондордун жакындары сөөгүктөрдү соттук медициналык экспертизадан бери өткөрүүдөн баш тартышып, маркумдардын өлүмү боюнча эч кандай доосу жок экенин билдиришкен.